Кыргызстандык калктын көбү дыйканчылык менен алектенет. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү фермерлер айыл чарба бизнестерин туура жүргүзүү жолдору боюнча жана жогорку сапаттагы түшүм алуу боюнча билимдерге муктаж. Ошондуктан Компаньон банкы финансылык сабаттуулук жана органикалык айыл чарбачылыкты өнүктүрүү боюнча окутуу программасын иштеп чыкты. Биз компаньондон агро боюнча тренингге катышып, ошондо ушундай бак дарактарды өстүрүү боюнча жакшы нерселерди угуп, ошол бак дарактарды тиккенбиз. Азыркы учурда жакшынакай түшүмдөрүн алып жатабыз. Огородко өстүргөн алма багыбыздын бүт баары таза витаминдүү, экологически таза десек болот. Анда малдарыма, неберелериме компотторду, вареньяларды ушу өзүбүздүн огороддон жасап алабыз. Элмира Асанова Компаньон банкынын багыбанчылык боюнча курстарында окуган. Көптөгөн дыйкандардын бири. Азыр Элмира жана анын жолдошу жерин натыйжалуу иштетип, өстүрүлгөн ар түрлүү жемиштерди коңшу өлкөлөргө экспорттоо үчүн жана Кыргызстандын башка региондорунда сатуу үчүн жөнөтүшөт. Биз компаньондо тренинг болгон учурда тренингге катышып, компаньондон кредит алып, ушул бак дарактарды тиккенбиз. Көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүк Өмүрбек байкеден. Азыр дагы деле болсо кеңеш сурап турабыз. Компаньондун көптөгөн жакшы нерселерин көрүп атабыз. Жыл сайын региондордо багбанчылык жана мал чарбачылык боюнча жылдык курстарда 1000ден ашык адам окуйт. Банктан насыя алып, малдын сапатын жогорулатууга жана көптөгөн жаш бактарды отургузууга жумшашат. Өмүрбек Компаньон банкынын агрономдорунун бири. Ал региондордо жергиликтүү дыйкандарга тренингтерди үзгүлтүксүз өткөрүп келет. Биринчи биздин клиенттерди окутабыз. Кантип үзүш керек, кантип сорттош керек, кантип сакташ керек деген темалар боюнча бир курс ошондой окуйбуз. Биздин банктын ошо негизги миссиясы ошол билим берүү, ошо билимдин негизинде жанагы алган кредиттерин колдонуп, жыйынтыгында ошо үй бүлөлүк бюджетке акча түшүрүш керек да. Биз өзүбүз дагы ушул квалификациябызды дагы көтөрүп турабыз. Ар кандай курстарга катышабыз. Акыркы болуп жаткан технологияларды үйрөнөбүз. Ошонун негизинде биздин клиенттерге, фермерлерге тартуулайбыз. Тренингтердин дагы бир багыты этноэкологиялык мал чарбачылык. Азиз Компаньон банкында иштеген ветеринар фермерлерге малды туура багуу жана кам көрүүнү үйрөтөт. Ар бир айыл тургуну мына бүгүнкү күнү баары эле ошол мал кармап, малдын башын өстүрүп, алектенип келатышат. Тренингтерибиздин максаты ошол кичинекей кармап жаткан малдын ден соолугунун чыңдыгы, таза азык-түлүктөрдү алуу. Сөзсүз түрдө биз баягы азыркы заман талабына ылайык ошол малдын туягын эле көбөйтө бербестен, ушул жайыт жергесин туура башкаруу, биз баягы келечек муунга кандай жайыт өткөрүп беришибиз керек, бул боюнча дагы ошол элибизге, биздин баягы мал баккан фермерлерибизге толук жеткиргенге аракет кылып келатабыз. Тренингтерден ушул малдын тиги кандай өстүрүш керек экенин, малга кандай чөп бериш керек, кандай жайытта оттотуш керек. Баарыбыздын эле малыбыз көп болсо, малыбыз эме болсо бала бакыраны багыш керек, балдарга расход кылыш керек. Малың көбөйсө четинен сатып расход кыласың да. Ушулордун баары эле бизге, мага мисалы үчүн жардам деп ойлойм. Банк создал серию агротренингов в направлении растениеводства, садоводства и животноводства. Эти тренинги были разработаны с помощью ведущих экспертов и основаны на высоких технологиях. У нас очень много клиентов, которые занимаются сельским хозяйством, и нашей целью является помочь им добиться максимальной производительности, эффективности ведения своего бизнеса и максимальной урожайности. Мы заинтересованы в устойчивом развитии бизнеса наших клиентов, и поэтому передаем им самые лучшие новые технологии, которые адаптированы к нашим климатическим условиям. Потому что для нас важно, чтобы наши клиенты могли более эффективно распоряжаться своим семейным бюджетом, правильно выбирать кредитные продукты, подходящие под их бизнес, и создавать сбережения. Для нас очень важно, чтобы каждый клиент добивался своих целей, был успешен и улучшал, повышал благополучие своей семьи. Банк Компаньон. Социалдык миссиясы бар банк.